Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Kaltası var. Bugün biz Belaylı Pötünün Belaylı'ga geldik. Sol 2023 yılga отчетunu ağzız. Deputatların çoğuşuğa geldik. Belaylı muhatırına karşı Belaylı Qanday masalalar bitdi? Yo'q, unga yetarapmiz. Sessiyasına kelib hozir deputatlar o'tirishadi mana bari. Voy, Shu hozir qanday masalalarni emas qilib Hurmatli deputatlar, 23 жылдың 2023 жылдың январ-декабрь айына карата жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгышы бөлүгүнүн аткарылышы боюнча маалымат. 2023 жылдын киреше бөлүгүнүн аткарылышы. Мыйзамдарга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинин кирешелери төмөнкүлөрдөн турат. 2023 каржы жылына карата республикалык бюджет тууралуу мыйзамдын негизинде бекитилген өлчөмдөрдүн негизинде жалпы мамлекеттик салыктардан, жергиликтүү салыктардан, салык эмес кирешелерден жана республикалык бюджеттен бөлүнүүчү каражаттарды түзүлөт. Belaylı өкмөтүнүн 2023 жылдын 12 айына карата бюджеттин аткарылышына көңүл бурсак, 2023 жылы салыктын жана салык эмес каражаттардын жана республикалык бюджеттин түшүүчү каражаттардын жалпы өлчөмү айыл өкмөтү боюнча планы жылдын башында долбоордо бекитилген, өзүңүздөр билгендей 23.151.800 сомду түзгөн. 2022 жылдан 23 жылга үнөмдөлгөн акча калдыктын суммасы 3.758.900 сомду түзгөн. 9 айлыктын доходунан түшкөн киреше 1.284.100 сомду жалпысы болуп 28.194.800 сомду түзгөн. 2023 жылдын общий жалпы бекитилген бюджети 28.194.800 сом түзгөн. Жалпы мамлекеттик салыктар боюнча тааныштырып кетсем сиздерди. Салык агенттиги төлөөчү киреше салык планы боюнча 8.450.000 сом болсо, аткарылышы 10.284.100 сомду түзүп, 121,7% аткарылды. Бирдиктүү салык декларациясы планы боюнча планда нөл коюлган. Бул кийин 6 айлыкта декларацияга кирген. Аткарылышы боюнча 184.300 сомду аткарылды. Патенттөө негиздик салык боюнча 505.000 сом план бойсо, аткарылышы 463.400 сомду чогултулуп 91,8% аткарылды. Кыймылсыз мүлк салык боюнча план боюнча 110.000 сомду түзсө, аткарылышы боюнча 146.800 сомду түзүп 133,4% аткарылды. Кыймылдуу мүлк салык планы боюнча транспорт боюнча 906.000 сом план боюнча коюлган болсо, аткарылышы боюнча 1.051.100 сомду түзүп 116,1% аткарылды. Жер салыгы боюнча 599.700 сом план болсо, 1.156.400 сомду түзүп 192,8% аткарылды. Жер казынасын пайдалануу боюнча лицензия бар, кен байлыгы боюнча бизде лицензия ачылган. Бул боюнча планда бизде 325.000 сом болсо, бунун аткарылышы 36.800 сомдо аткарылып, 11,3% аткарылып, ушул күндө аткарылууда. Роялти суроо бергим келет мына жерде. Абсалам эке, ушул эмне болду мына? Азыр 470.000 план болду дагы 336.000 сом аткарылбай асатып болуп, ушул күнгө 24 өттү да. вопрос кана өтпөйт. Алдыңкы күнү бербегенде, бардын катта пул бергенде, бүгүнкү күнү 23 жылга 70.000 сом түшкөн алды. Мына бардын да мамы. 70.000 сом түшүrdү. Ал түшкөн
Tölemender 53'ünün kaldı. Tölemender sportör var vardı. O geçerken bir eksi olur. Lan bu zor getiren kalan sportörler Özүздүн кызматкерлердин зарплата эмгек акысы 9.488.000 сом болсо, селевой трансфер бул өзүбүздүн статистика бөлүмүнүн кызматкеринин эмгек акысы 1.404.800 сом. Былтыркы жылы дворец культуранын экинчи этажыны капиталдык ремонтту өткөрдүк. 1.698.000 сомду түздү. 2023 жылдын планын чыгашалар боюнча тааныштырып кетсем сиздерди. Мамлекеттик кызматтар боюнча эмгек акы фондусу 7.156.236.000 сом, социалдык фондко чегерүүлөргө 898.945.000 сом, кызматтык жеңил автоунааларга күйүүчү май алууга 216.100 сом, кызматтык сапардамалык чыгымдарга 220.376.000 сом, айыл өкмөтүнүн компьютер алууга 61.000 сом, мамлекеттик окууларга 5.000 сом, 5.500 сом, айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери консервалдык товарларды алууга эмелектерди 150.000 сом жумшалды, айыл өкмөтүнүн кабинеттерине мебель алууга 115.000 сом, көмүр алууга 34.200.000 сом, интернет байланыш кызматтарга 18.900.000 сом, прочий расходторго 350.000 сом чыгышталды. Резервдик фондуна 268.000 сом. Коргоо МЧС боюнча таанышсак, план боюнча 300.000 сом. Мектебин жаңыдан өткөн селканасын тазалоого 50.000 сом каралды. Калыбулов көчөсүнүн арыктарды тазалоого 50.000 сом. Тегирмен башы бөлүмүнүн селканасын тазалоого 50.000 сом. Калыбулов көчөсүндөгү сел өтүүчү Каратаев көчөсүндө тазалоого 100.000 сом каралды. Жалпы түзүүдө социалдык камсыздоого алган жарандарга 50.000 сом каралган. Бел айыл аймагында жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100.000 сом каралган. Кургак учук оорулары боюнча 32.000 сом каралган. Биринчи июнь балдарды коргоо эл аралык күнүнө карата 40.000 сом каралган. Майыптарды эл аралык коргоо күнүнө колдоо көрсөтүү максатында 30.000 сом каралган. Эл аралык карыялар күнүнө 20.000 сом каралган. Жалгыз бой карыяларга 20.000 сом каралды. Оруктун катышуучуларына жана жесирлерге материалдык жардам көрсөтүүгө 20.000 сом каралды. Энелер күнүнө карата 24.000 сом каралды. 1 декабрь ВИЧ, СПИД каршы күнүнөн балдарына 20.000 сом каралып, общий жалпысы болуп жыл ичинде 376.000 сом СОС кызматкеринде колуна жалпы каржыланган суммасы 376.000 сом түздү. Билим берүүгө көмүр алууга 871.540.000 сом каралды. Кеңеш орто мектебинин улуттук калаялыктык коңгуроо коюлду. Ага уже 50.000 сомда расход кетти. Калыкулов атындагы орто мектебинин толук орто мектебинин ашканасыны ремонттоого 490.000 сом каралды. Ойтала орто мектебинин интернеттик орнотуу 37.250.000 сом. Гайбат Эргешев орто мектебинин интернетин орнотууга 43.340 сом каралды. Күнгөй Нуру толук эмес орто мектебинин спорттук аянтчасын оңдоого 94.800.000 сом. Кеңеш орто мектебинин интернетин орнотууга 30.200 сом. Жолдошев атындагы жаш орто мектебинин ичине таза суу киргизүүгө 38.700 сом. Тимурлан Алым бала бакчасына ашканасынын ремонтуна 48.300 сом. Ниязбеков көчөсүнүн курулуш жана
курулуп жаткан Райхан бала бакчасынын смета проектисин жасатуу үчүн 137 миң сом, Күн балдар бакчасынын жаңыдан кичи имарат курууга 446 миң сом, Жол Казым Нуру бала бакчасынын жылытуу системасын оңдоого 89 миң сом, спецшотко мына тамак ашка родительский взноска былтыркы жыл 2023-кө 2.978.850 сом планга коюлган. Аткарылышы боюнча 3.064.300 сомду түзүп, 303% аткарылды. 103% аткарылды. Кечиресиздер. Кеңеш тармагы боюнча тааныштырып кетсем, 567.700 сом планга коюлса, чыгарышалар боюнча аткарылышы боюнча эмгек акы фонду 418.196 сом түзүүдө, социалдык фондко чегерүүлөргө 50.976 сом, сапардамалык чыгымдарга 1.788 сом, принтер алууга 22 миң сом, кеңсе товар алууга, хоз товар алууга 9.740 сом сарпталган. Общий жалпы 567.700 сомду түзүүдө. Китепкана боюнча тармагы боюнча